5 bölüm. Жақшы мамилелер. Эстер доктордун бөлмөсүндөгү олтургучта шалдырап отурду. Ал 24 жашта болгону менен көздөрү күчтүү кайгыга толуп турган эле. Аны жашоосунда кайгыга чөктүрүп жана кубанычтан ажыраткан бир нерсе бар эле. Ал айткысы келбей, ден соолугу менен байланыштуу бир түйшүк бар экенин жана эч качан докторлорго жардам сурап келбегендигин айтып жатты. Аны 3 жашынан бери ата-энеси эртең менен төшөк заара болуп калган үчүн, анын сийдиги кармалбагандыгы үчүн сабап келишкен. Ал өсүп калганда деле түнкүсүн төшөк заара болуп калчу. Ата-энеси аны ура беришкен. Эстер өзүн уктап жатканда башкара албагандыгы үчүн ата-энеси сабайт деген коркунуч менен жашай берди. Эстер өспүрүм болуп калган кезинде анын тынчын алган түйшүк толугу менен токтолгон. Баары бир ал уктап жатканда жаман түштөр кирип жана өзүнө өзү барктабай төмөн баалачу. Мен ушунчалык уялгандыгыман мага эч ким эч качан үйлөнүүнү каалабайт деп ойлочумун, деп айтып жатты Эстер. Мен турмушта чыкканым үчүн Кудайыма чексиз ыраазымын. Эстер ата-энесинин үйүнөн кеткенден кийин өзүнүн камкор жолдошу менен жашай баштады. Түнкүсүн төшөктүн заара болуп калуусу өтө сейрек болуп калганы менен баары бир коркунучтуу түштөр менен баш оорусу кала берген. Жүрөк согуусун абдан тездеткен жана деминин кысылышына алып келген коркунуч акыбалдары анын жашоосунда пайда боло баштаган. Эстер өзүнүн жолдошуна ата-энеси аны аеосуз катуу сабап мамиле кылышкандыгын ал туура эмес түшүнөт деп айтчу эмес. Аны уят ушунчалык кыйначу жана бирөө жардам берсе экен деп абдан эңсечү. Мындай көрүнүштөр адамдар күчтүү жараттан жапа чеккендиктен келген акыбалды посттравматического стрессового расстройства башынан өткөргөндөн кийин болот. Эстер сыяктуу эле көптөгөн адамдар алар кичине кезинде башынан ташпоор, катуу мамилени башынан өткөргөндүгүнөн ден соолугунда пайда болгон түйшүктөр менен эч кимге айтпай жалгыз башы менен күрөшүп келишет. Биздин ар бирибиздин үйлөрүбүздө эч ким көрбөгөн терең жана маанилүү мамилелер биздин жашообуз менен ден соолугубузга өмүр бою күчтүү таасирин тийгизет. Биздин мамилелерибиздин денебиздин саламаттыгына тийгизген таасири. Адамдар бири-бирин колдоп кубатташса, андай мамилелер биздин иммундук түзүлүшүбүздү бекемдеп жана биздин ар кандай оорулар менен күрөшүүбүздө күч берерин изилдөөлөр көрсөткөн. Мындай изилдөөлөрдүн бири жумасына 3 эле жолу туугандарыбыз же жакын досторубуз менен көрүшүп туруу, жаш өтүп улгайып калган адамдардын иммундук түзүлүшүнүн ишин жакшыртаарын далилдеген. Эгерде андай эмес тескерисинче болсо, анда адамдын акыбалы да ошондой терс болоорун тайманбай айтсак болот. Илимий изилдөөлөр кардуулук менен ташпоордукка негизделген мамилелер ден соолугубузду бузуп, терс таасирин тийгизерин изилдеп жазып чыгышкан. Эгерде адам денелик жактан, жыныстык жагынан же жан дүйнө сезимдеринин зордуктоосуна кабылган болсо, анда ал анын ден соолугун көптөгөн түйшүктөргө алып келет. Бала кезде башынан жагымсыз учурларды өткөрүү, адам чоңоюп жетилгенде ар кандай ооруларга алып келет экен. Мындай учурлар өзүнө сөздөр менен сөгүп басынтып, денелик жактан же жыныстык жактан зордоону жана ошондой эле үй бүлөдөгү туура эмес, начар чөйрөнү, тактап айтканда ата-энеси же улуулар үй бүлөдө бири-бирине кардуулук жана ташпоордук менен мамиле кылышканын камтыйт.
ушунчалыk тыгыз байланышта болушкан bir үй бүлөнүн мүчөлөрү бири-бирине ташпоор жана зордук мамиле кылышканы ушунчалык өкүнүчтүү. Биздин үйлөрүбүз биз үчүн кичинекей бейиш багы болуш керек. Сүйүүгө жана жылуу мамилеге толгон, ар кандай жамандыктан коргонуп, жашынып жана баш калкалоочу жай болуш керек. Же болбосо эч кимге билинбей жамандык, коркунуч менен кооптук каптаган жай болушу мүмкүн. Үй бүлөдөгү чөйрөнүн жаман жана начар болуусу ички дүйнөнүн дайым коркунучтан жана жаман ойлордон чыңалып жүрүүсүнө алып келет. Андай чыңалып жашоо акыры ар кандай ооруларга жана керек болсо өлүмгө алып барат. Бала чагынан башынан ташпоор жана каардуу мамилени өткөргөн адамдардын жашоосунда андай мамилелерди башынан өткөрбөгөндөргө караганда шекер диабетинин пайда болуу коркунучу 60% жогору. Шекер диабетинин пайда болуу коркунучунун жогорку болуусунун себеби ата-энеси балдарына карата кылган мамилелери менен милдеттерин жетиштүү жана туура кылышпагандыгынан болоорун изилдөөлөр аныкташат. Бүгүнкү күндөгү шекер диабетинин пандемиясы бул белгиге таң калуу жана коркунуч менен кароого бизди мажбурлайт. Шекер диабети дегиле үй бүлөлөрдө болуп жаткан мамилелер менен кандайдыр бир байланышы бар деп ким ойлоптур? Бирок мындай мамилелер диабет оорусу менен иммундук түзүлүшүбүздүн кыйрап бузулуусунан сырткары, андан башка дагы терс көрүнүштөр менен таасирлерге алып келет. Бала чакта баштан өткөргөн жарат, рактын, жүрөк кан тамыр ооруларынын, май басып кетүү жана дене салмактын ашыкча болуусунун пайда болушуна да түрткү болуп, керек болсо эрте өлүмгө да алып келүүсү мүмкүн. Бул тууралуу далилдер бала кезде баштан өткөргөн катуу коркунучтар биздин иммундук түзүлүшүбүздү алсыратып, ал эми баштын өткөргөн ташпоор жана каардуу мамилелер адамдын мээсинин өтө татаал ишин бузуп, анын кийинки жашоосунда денеси, акыл аң сезими жана жан дүйнө сезимдери менен байланыштуу көптөгөн түйшүктөргө алып келери бизди ойлонтпой койбойт. Карым катнаш мамилелердин мээнин иштөөсүнө тийгизген таасири. Үй бүлөлөрдөгү жаман жана начар мамилелер чындыгында эле мээдеги өзгөрүүлөргө алып келет. Өзгөчө мээнин кыска мөөнөткө жана узак мөөнөткө эс тутуу бөлүкчөлөрү жапа чегет. Үй бүлөлөрдөгү ар кандай зордук жана кыйноо мамилелерден жапа чеккендер кичине балдар, ошондой эле чоңдор. Көп учурда коркунуч, уят, күнөөкөр сезим жана башкалар айыптап жаткандай сезимдерди башынан өткөрүп турушат. Мындай терс сезимдер эркектерди да жана аялдарды да психикалык жан дүйнө сезимдерин бузулушуна, сары сананын пайда болуп, биполярдык бузулуу менен күчтүү жараттан жапа чеккендиктен келген акыбалга алып келишет. Балага кылынган жаман мамиле же кичинекей кезде баштан өткөрүлгөн жакырчылык иммундук түзүлүшкө зыянын тийгизет. Мындай кыйынчылыктарды өткөргөндөрдүн денеси, иммундук түзүлүшү бузулгандыктан көп учурларда туура эмес иштеп калат. Мындай адамдардын жашоосунда шекер диабетинин пайда болуу коркунучу да өсүп барат. Ташпоор жана каардуу мамилелердин айынан гана эмес, жубайлардын ортосундагы жаңжалдардын азабынан өзгөчө ал жаңжалдар такыр басылбаса, алар үй бүлөдөгү бардык адамдардын иммундук түзүлүштүн иштөөсүн бузулушуна алып келет. Карым катнаш мамилелердин адамдын эрте өлүшүнө тийгизген таасири. Ташпоор жана каардуу мамилелердин бардык түрлөрү өлгөндөрдүн көбөйүшүнө алып келип, жана коомго жалпы жонунан терс таасирин тийгизерин изилдөөлөр аныктап чыгышкан.
зордук жана ташпоор мамилелер биздин дүйнөдөгү олуттуу түйшүктөрдүн бирден бир себеби. Төмөндөгү каттоолор зордук жана ташпоор мамилелердин адамдардын өлүшүнө кандай таасир этерин көрсөтүп турат. Дүйнөдөгү ар бир кайтыш болгон 3 аялдын бирөө өзүнүн жыныстык катышкан, көп учурда күйөөсү же чогуу жашаган адамдын зордук мамилесинин кесепетинен каза болушат. Мындай ташпоордук көптөн бери зордук зомбулуктун айынан бузулган мамилелердин жыйынтыгы экенин көрсөтүп турат. Буларга коомдун ден соолугун сактоочу уюмдун жумушчулары, Америка жарандарынын ден соолугуна зыян тийгизген негизги 8 көрсөткүчү да кошуп кетишкен. Коргоо көрсөткүчтөрү. Ден соолугубузга терс таасирин тийгизген көптөгөн кыйынчылыктарга карабастан, үй бүлөлөрдө ташпоор жана каардуу мамилелерден жапа чеккендерге үмүт бар. Жана бул чоң бакыт. Бул кыйынчылыктар башынан ушундай жаман жана начар мамилелерди өткөргөндөрдүн жашоосунда кездештерин айтып кетишибиз керек. Көптөгөн мындай адамдар психологиялык жараттарды жеңип өтүү жолдорун күчтүү колдонушуп, өздөрүнүн денелик жана жан дүйнөсүнүн акыбалын тез учурда калыбына келтирип жатышат. Мындай жолдор өздөрүнө жакшы сезимдерди, тез көнүп кетүүнү, айланабыздагы ар бир адам үчүн өзүбүзгө жакшылык күтпөй, камкор мамиле кылууну, туугандарыбыз менен досторубуздан колдоо кубат алуу, руханий жашоодо ишенимге жана динге кайрылууну камтыйт. Көп учурларда адамдарга ыраазы болуп жана аларды кечирүү чындыгында башынан ташпоор жана каардуу мамилелердин айынан сезимдеринен жарат алган адамдардын психологиялык жактан тең салмакта болуусуна абдан күчтүү жардам берерин изилдөөлөр көрсөткөн. Кечирүү менен ыраазы болуу биздин башыбыздан өткөргөн ташпоор мамилелердин кесепетинен пайда болгон ооруларыбыз менен күрөшүүдө дарылоочу, майдай жана коргоо көрсөткүчү болуп жардам берет. Эгерде кимдир бирөө сизди абдан күчтүү таарынтып жана оорутса, жана сиздин аны кечирүүгө күчүңүз жетпей турса, анда сиз ага сизге дагы экинчи жолу жарат алып келүүсүнө жол түзүп берип жатасыз. Кечирбестиктин руху биздин ден соолугубузду бузуп, жана бизди кайгынын ачуу тузагында зындан сыяктуу камап кармап алат. Ал рух биздин жүрөгүбүздөн жараткан Кудайыбыз бүткүл жүрөгү менен берүүнү каалаган кубанычты уурдап алат. Ыйса Машаяк Теңирибиз аны керип жаткан башкесерлерин алар татыксыз болушса да кечиргендей, биз дагы бизге жарат алып келген адамдарды алар бизден кечирим суроого татыксыз болушса да кечире алабыз. Бизди таарынткандарды кечирүү биз алардын кылган иштерин актап же аларды кубаттап жатканыбызды билдирбейт. Тескерисинче, ал адамды кылган иши же иштери үчүн айыптап, соттон арылтуу дегенди билдирет. Анткени Ыйса Машаяк Теңирибиз бизди кечирүү менен биздин күнөөлөрүбүз үчүн айыпталган соттон куткарган. Ыйса Машаяктын шакирти элчи Павыл бизди мындай мамилеге чакырат. Бири-бириңерге кайрымдуу, боорукер болгула. Кудай силерди Машаяк аркылуу кечиргендей, бири-бириңерди кечиргиле. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын Эфестиктерге жазган каты. 4 бөлүм 32 аят. Башынан өткөргөн зордук мамилелердин айынан жүрөгүндө кыйналып жаткан адамдардын көптөгөн суроолорунун бири мындай: Кудай дегиле кайда? Биздин жер шаарыбызды оорулар менен калыссыздык каптап бара жатат.
Кээ бир учурда жашоо ушунчалык калыссыз болот. Биз жакшылык жана жамандык, кубаныч жана кайгы, сүйүү жана жек көрүү, ден соолук жана оору болгон дүйнөдө жашап жатабыз. Кээ бир учурларда биз өзүбүздүн туура эмес чечимдерибиздин айынан өзүбүзгө азап кыйынчылыктарды жаратабыз. Бирок биз жаман нерсе кылбасак деле жашообузду бактысыздык менен кыйынчылыктар аңдып каптап алгандай болот. Башыбызга келген жараттар биздин жашообузда оорулар менен көз жашыбызды жана кырсык кыйроодон коркуу сезимин пайда кылат. Бирок жашообузда болгон мындай калыссыздыктарга карабастан, жараткан Кудайыбыз дайыма биздин жаныбызда. Ал бизди эч качан калтырбайт. Сени калтырбайм, жана таштабайм. Кудайыбыздын ыйык сөзү, элчи Павылдын еврейлерге жазган каты, 13-бөлүм, 5-аят. Эгерде биз андан өтүнүп, ага уруксаат берсек, ал бизди бекемдейт жана колдойт. Жаратканыбыз азыр да болсо жараланган жана жанчылган жүрөктөрдү дарылап, кыйналгандарды эркин кылып, кыйналуудан арылтып жатат. Кудайыбыздын ыйык сөзү Лукадан жакшы кабар, 4-бөлүм, 18-аят. Кудайыбыздын ыйык сөзүнүн түбөлүктүү жана өзгөргүс чындыгы жана бизди өзгөртүүгө күчү бардыгы мында. Кудай бул сүйүү. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Жакандын 1-каты, 4-бөлүм, 8-аят. Анын бизге болгон бардык мамилеси сүйүүдө гана негизделген. Сүйүүдө гана. Ал бизге зыянын тийгизе турган бир дагы нерсе кылбайт. Сизди бала кезиңизде кандай оор жана жан дүйнөңүздү жаралаган нерселер башыңыздан өтпөсүн, алар жараткан Кудайыбыздан келген эмес. Жана албетте анда сиздин эч кандай күнөөңүз жок. Ал кыйынчылыктар башка бирөөлөр кабыл алган, кыйратуучу жана ооруларды алып келген чечимдеринин жыйынтыгы. Балким сиз аны токтото албагандыгыңыз үчүн өзүңүздү күнөөлүү сезип жашап жаткандырсыз. Же болбосо ал кыйынчылыктар үчүн Кудайды күнөөлөп жатасызбы? Бала кезиңизде башыңызга келген таарынычтардан, же сиздин жан дүйнөңүздү сатып кеткендиктен, же болбосо денелик жана психологиялык жактан зордукка кабылгандыгыңыздан сиздин жүрөгүңүздө түпсүз сыяктуу боштондук бардыр. Ыйса Машаяк, Теңирибиз, сизди толугу менен түшүнөт. Анткени аны сатып кетишкен, сабап, тепкилешкен, шылыңдашып, анын четке кагышкан. Ага каршы адамдар жалган далилдерди айтышкан жана мазакташкан. Аны душмандары каргашып жана акыры аны айкач-жыгачка керип салышкан. Бирок ага кылынган мындай абдан жаман калыссыздыкка карабастан, Ыйса Теңирибиз асмандагы атасынын ага карата болгон сүйүүсү менен камкордугуна карата ишенимин жоготкон эмес. Ал сизди эң жакшы түшүнөт. Ал ар дайым сиздин жүрөгүңүздү бардык жараттарынан айыктырып, сизге жаңы жашоо үчүн үмүт берүүгө даяр. Сиз адамдардын мамилелеринин максаты тууралуу качандыр бир ойлонуп көрдүңүз беле? Жараткан Кудайыбыз бизге эмне үчүн ата-энени, бир туугандарыбызды, күйөөбүздү, аялыбызды, уул кыздарыбыз менен досторубузду берет? Адамдардын ортосундагы ар кандай мамилелер Кудайыбыздын сүйүүсүнүн ар кандай жагын көрүүгө жардам берет. Кудайыбыздын ыйык сөзүндө жаратканыбыз күчтүү жана камкор ата, назик жана боорукер эне, сүйгөн күйөө, жумшак сыпа аял, коргоочу улуу ага, дайыма көңүлүн буруп турган эже жана ишенимдүү
дос катары тааныштырылган. Кудайыбыз өзүнүн сүйүүсүн адамдардын ар кандай мамилелери аркылуу ачып көрсөтөт. Бирок мындай мамилелердин кээ бириси биздин катышуубуз менен күнөөбүз жок болсо деле бузулуп баштаса эмне болот? Биздин мамилелерибиз күнөөнүн жана өзүмчүлдүн кыйратуучу жаратылышынын айынан Кудайыбыздын мүнөзүн сапаттарын көрсөтө алабы? Качан биз жараткан Кудайыбызга толугу менен ынанып, ишенүүнү үйрөнгөнүбүздө, ал биздин мамилелерибизге аралашып, жана ата-энебизден, ага-эжелерибизден, күйөөбүз, аялыбыздан же досторубуздан алышыбыз керек болгон сүйүү менен жүрөгүбүздү жылытып толтурат. Төмөндө сунушталган Кудайыбыздын ыйык сөзүндөгү үзүндүлөрдү окуп көрүңүз. Кудайыбыз биздин жүрөгүбүздүн эң тереңинде катылган түйшүктөрүбүздү чечим, муктаждыктарыбызды камсыз кылуусун билгениңизден жүрөгүңүз кубансын. Атасы балдарына ырайым кылгандай, Теңир өзүнөн корккондорго ырайым кылат. Кудайыбыздын ыйык сөзү Дөөт пайгамбардын Забуру 102 бөлүм 13 аят. Өзүнүн ыйык жыйындагы Кудай жетимдердин атасы, жесирлердин коргоочусу. Кудайыбыздын ыйык сөзү Дөөт пайгамбардын Забуру 67 бөлүм 6 аят. Аял эмчектеги баласын унутмак беле? Өзүнүн курсагынан чыккан уулун аябай коймок беле? Эгерде ал унутса да, мен сени унутпайм. Кудайыбыздын ыйык сөзү Ишая пайгамбардын китеби 49 бөлүм 15 аят. Анткени сенин жаратканың, сенин жубайың, анын ысымы Себайот Теңир, сенин куткаруучуң Исраилдин ыйыгы, ал бүт жер жүзүнүн Кудайы деп аталат. Кудайыбыздын ыйык сөзү Ишая пайгамбардын китеби 54 бөлүм 5 аят. Дос күткүсү келген адам досторчо мамиле кылышы керек. Бир тууганыңдан да жакын дос болот. Кудайыбыздын ыйык сөзү Сулейман пайгамбардын накыл сөздөрү 18 бөлүм 24 аят. Булар Кудайыбыздын ыйык сөзүндөгү биз менен ата, уул жана ыйык рух тыгыз жана жакын мамиледе болууну каалагандыгын билдирген бир нече эле аяттар. Эгерде башкаларга билгизбей, биздин жашообузду кыйратууну кааласа дагы, биздин жашообузду калыбына келтирип, жана жан дүйнөбүзгө, өмүрүбүзгө жетишпеген нерселерди толуктай алган Кудайыбыздан жардам күтө алабыз. Түбөлүктүү Кудайыбыздын жүрөгүнөн чексиз агып турган сүйүү, айыктыруучу сүйүү. Кудайыбызда гана жаңы жашоого ээ боло алабыз. Ал жашообузда бар болгондугу үчүн биз үмүткө ээ болуп, жана келечекке кубаныч менен карай алабыз.